Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телекөзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта рейдтик иш-чара учурундагы айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын жана кылмыш кырсык окуяларын көрсөтөбүз. Бул айдоочуну токтоткон учурда автоунаасынын арткы чырактары күйгөн эмес. Жол эрежесин бузган айдоочуларга рейдтик иш-чаранын алкагында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жеринен айып кагаздары толтурулуп берилди. Бишкек шаардык 1-май райондук сотундагы номер 6-төрөт үйүндөгү акушер гинеколог Аткозуева Гүлнурдун үстүнөн бир канча арыз келип түшкөн. Жабырлануучулардын айтымында Аткозуева медициналык жардам көрсөтүү үчүн акча талап кылып, туура эмес медициналык жардам көрсөткөн. Соттун отурумунда Аткозуева айыпты толугу менен мойнуна алган жок. Соттук отурум жылдырылып, дагы териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Обвиняется в том, что она, будучи осужденной 30 апреля 2022 года приговором Первомайского районного суда города Бишкек за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам в приемном блоке клинического родильного дома при Национальном центре охраны материнства и детства Министерства здравоохранения Крымской Республики. Однако она, преследуя свои корыстные цели, не предоставит ей денежные средства за услуги родоразрешения. Эти нарушения не указала в истории болезни. Здоровье Раушан-Кызы Бибигуль по карете скорой помощи была доставлена в приемное отделение КРД номер 6. 3 июня 2021 года в 13 часов 09 минут Раушан-Кызы Бибигуль была госпитализирована в отделении реанимации и анестезиологии НХЦ имени Мамакеева, где врач-хирург Белеков Телек 13 часов 50 минут согласно выставленного диагноза острый аппендицит провел операцию. Я не согласна, это незаконное обвинение. Вам понятно суть предъявленного обвинения? Вы признаете? Итак, стороны суд переходит к определению порядка. В ходе следствия мы неоднократно заявляли, ходатайствовали, чтобы провести очную ставку. Что действительно обвиняемых, потому что очную ставку произведены не были. А в последующем уже по списку свидетелей, если будут дополнительные свидетели, в последующем заявить ходатайство и дополнительных свидетелей допросить. Очные ставки надо провести. Спасибо. Алдын ала соттук отурум өткөн. Бүгүнкү күндө айыптоо актысын мамлекеттик айыпталуучу тарабынан окулду. Аткозуева, Касымова, Белеков үчөө тең күнөөсүн мойнуна алышкан жок. Бирок мен ойлойм, бүгүнкү күндө соттук териштирүү туура нукта жүрөт. Сот туура юридикалык баа берет. Конкреттүү түрдө бул жерде Аткозуеванын кыймыл аракеттерине, себеби айыптоо актысын окуп атканда деле баарыңыздар күбө болдуңуздар. Айтылып жатат, расмий тилде жазылыптыр, сепсис матки депчи. Мындай жалпак тил менен айтканда матка чирип кеткен да. Бунун баары түздөн түз менин жеке оюм ушул төрөт үйүндөгү дарыгердин күнөөсү.
Менин кызым Равшанбек кызы Бибигүл 31 майда 21 жылдын 6 роддомунда акушер-гинеколог Атакозиева Гүлнурдун шалакылыгынан каза болуп калды. Кызыма 38-39 неделя болгон кызымды 41 неделя деп окситоцин уколун берип, 2 дозадагы. А маткасын жарып койгон, ичинде тоң калып калган. Ошонун айынан кызым каза болуп калды. Атакозиевка барсам, колуңан бок келе эле сотторду сатып алганмын, колуңан келгенин кыл деп айтты. Акыйкат барбы же жокпу? Мен акыйкатты талап кылам. 4 кызы жетим калды. Барбаган жерим калган жок. Şu акыйкатты тилейбиз. Бүгүнкү күндө мына 1 май райондук сотунда соттук териштирүү башталды. Тергөө органы тарабынан менин жактоомдогу Атакозиева Гүлнураны өз милдетин туура аткарган эмес деп Равшанбек кызы Бибигүлдүн өлүмүнө айыптап соттук териштирүүлөр башталып атат. Кызматынан бул ушул кылмыш иштин алкагында тергөөчү тараптан тергөө сотуна өтүнүч келтирилип, кызматынан убактылуу четтетүү боюнча ал өтүнүч канааттандырылып, бүгүнкү күндө ошол КРД НСОМИК деп коет, энелерди жана балдарды коргоо боюнча улуттук борбордун директорунун буйругунун негизинде Атакозиева Гүлнура кызматынан, ээлеген кызматынан убактылуу четтетилген. Бүгүнкү күндө мен жактоомдогу Атакозиева конкурстук негизде Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдында баягы конкурстук негизде бир ваканттык кызматка баягы конкурс жарыялагандыктан ал конкурска катышып, конкурстук негизде өтүп, анан буйрук чыгып, бүгүнкү күндө азыр иштеп атат. Мурдагы соттук териштирүү боюнча 1 май райондук соту өкүм чыгарган, бирок ал күчүнө кире элек. Шаардык сотто биздин даттануубуз боюнча каралып атат. Биз жаткан бардык десек, келинчегим каршы болгонуна карабай, мен бүгүн укол сайыптыр, бүгүн операция жасайбыз деп. Анан Атакозиева Гүлнур маманын өзү түшүп келип, мен бүгүн жасашым керек силерди. Бүгүн болбойт деп. Келинчегим каршы болгонуна карабай, операцияга алып кирип кетишти. Келинчегим жүрөгү токтоп, кан көп кеткендиктен комага түшүп калды. Андан кийин ошо 25 күн комада жатты. 25 күн аралыгында 5 жолу операция жасалды. Уктап жаткан кишини эле. 1 май райондук сотунун чечимине мен макул эмесмин. Сыдыков Марат деген сот болчу. Ал эмне үчүн иштен кетирбейт мындай кылмышкерлерди. Андан кийинки азыр шаардык сот карап атат. Мен ошол шаардык соттон туура акыйкат чечим чыгарып беришин суранат элем. Мына ошончо 4 жыл аралыгында мен Бишкек шаарына өзүм Түп районунда Гүрмөнт айылында эле жашайм, ошол жерде эле. 3 кызым менен калгам мен. Кичинекей 3 кызым менен. Ошол 84 жаштагы атам, 77 жаштагы апам бар менин. Ошолорду таштап коюп, мына азыр деле Бишкек шаарына келип кетип атам. 4 жылдан бери ошол акыйкат издеп жүрөм. Туура чечим чыгарып бериңерди суранам. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Новополовка айылынын 1982 жылы туулган ТГ аттуу жаран 2022 жылдын 17 сентябрында болжол менен 14:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Ошол эле ыкчам иликтөө тобу ТГ аттуу жарандын сөөгүн 1 май районунан табышкан. Шектелип 1984 жылы туулган, буга чейин да соттолгон Казакстандан КТ аттуу жараны кармалган. Сокулук районунун убактылуу кармоочу жайына киргизилип, азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүүдө.